Саламатсыңар бөбөктөр. Кел бөбөгүм жомок деген уктурубуздан Тумардуудө деген Норвегия жомогуну касыңар бүгүн. Ингеборг аттуу ханзада Тритил деген жигитке ашык болуп калат. Тритил кыштактагы жакыр жигиттердин бири эле. Ингеборга кол сунуп келгендерге ар кандай шылтоолорду айтып турмушка чыкпайт. Акыры падыша абалды түшүнүп Тритилди чакыртат. Менин оюмду окуп айтып берсең сага кызымды берем. Айта албасаң өлүмгө дуушар болосуң. Сага бир ай убакыт берем. Тритил эмне кылсам деп ойлоно баштайт. Падышанын эмне ойлогонун ал кайдан билсин? Акыры Нипутоосундагы дөө менен акылдашуу үчүн жөнөйт. Нипутоосу аябай тек болгондуктан араңдан зорго чыгат. Барса дөө үңкүрдө жок. Үңкүрдүн бир бурчуна жашынып дөөнүн келишин күтөт. Кечинде дөө жан жөөкөрлөр менен үңкүргө келет. Адамдын жутун сезип жатам. Ошондо Тритил жашынган жеринен чыгып келет. Сенин жаныңды кандай чалайын? Мен сенден коркпойм. Коркпойсуңбу? Анда эмесе эртеңке чейин жата бер. Тритил коркмок тургай дөө көрсөткөн жерге жатып, эч нерсе билбей уктап калат. Эртең менен ойгонсо маңдайында дөө карап туруптур. Ай, сен азамат экенсиң. Эми мага эмне үчүн келгениңди айт. Тритил окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Падыша, сени менен сүйлөшүп жатып, бул эр жүрөк неме көрүнөт? Кызыма үйлөнсө болот деп ойлогон турбайбы? Тритил падышага келип, эмне ойлогонун айтып берет. Падыша чындап эле ошондой ойлогонун эстеп таң калат. Анан чоң үлпөт уюштуруп Тритил менен кызын баш коштурат. Тойго баягы дөөнү да чакырат. Дөө аларды куттуктап, кызды бетинен өбөр менен жаш жигит болуп куула чөт. Көрсө, коңшу мамлекеттин падышасынын мураскору экен ал. Аны жескемпир сыйкырлап дөөгө айландырып салыптыр. Анан тигил Тритил экөө жакын дос болот. Ошол күндөн баштап эки мамлекеттин достук мамилеси бүгүнкү күнгө чейин дайыма чыңалып келет дейт бөбөктөр. Немис жомогу форелдин кызганычы деп аталат. Илгери балыктар деңиздердин, дарыялардын түбүндө эркин жашашчу. Каалаган тарапка сүзүшүп, каалаган жеринде токтошуп, сүйлөшүп тамак жешчү экен. Убакыт өткөн сайын балыктар көбөйө баштаптыр. Суунун ичинде бири-бири менен түртүшүп, сүзүшүп калышат. Анан бир күнү билерман балыктардын бири айтат. Ай, бул көйгөйдү кеңешип чечели. Ооба, бир чара табалы. Баары колдойт. Башчы шайлап алалы. Ал суунун ичинде жүрүү эрежелерин аныктасын. Ким падыша болот? Бирөө арабыздагы эң чоңубуз улуубуз болсун деди. Экинчиси эң чоң көздүүбүз болсун деди. Дагы бирөө ургаачыдан болсун деди. Акыры эң катуу сүзгөн балык болсун деген чечимге келишти. Бардык балыктар жарышка кандана башташат. Деңиз ташбакасы аларга баштагыла деген белги берет. Балыктар октой тездек менен сүзүп жөнөшөт. Деңизде мындай жарышты буга чейин көргөн эмес. Куштар да кызыгы менен карап турушат. Кайсы балык алдыда кайсыны сартты экендигин бири-бирин айтып турушту. Эй, лосось балыгы астыда баратат. Чулду кыйкырды. Ким дейсиң? Ким? Эң аркада келе жаткан форелдин кебетеси өзгөрүп, ачуулангандыктан оозу кыйшая түшөт. Ошол жарыштан кийин форелдин оозу кыйшык болуп калган эмиш балдар. Бакчанын эргежээли менен кызыл алма. Польша жомогу балдар.
жаткан кезде жапайы каздар түштүккө карай учуп барачкан. Аябай жапыс учкандыктан алма багындагы жалгыз алманы көрүп калышат. Ал жап-жашыл алма экен. Сен деле бул жердесиңби? Биздин артыбыздан кар келет, суук түшөт да. Алма байкуш аябай коркту. Коркуудан келбети дагы жап-жашыл боло түштү. Ал дагы кызар эле. Шамал, мага жардам берчи. Күчүңдү көрсөтүп мени үзчү. Менимче дагы эле кызар элексиң. Кааласаң үзөйүн. Алма жерге түштү. Ал жерде бакчанын эргежели бар эле. Жөргөмүштүн жасаган желесинен кийим тиктирип башына шапке кийип алыптыр. Эй, сен дагы эле сырттасыңбы? Жапайы каздар каарда кыш келе жатканын билдиришти. Сен жашынгын, жашын. Мен жашынайын, бирок дагы эле кызарып бош элекмин да. Ал эчтеке эмес. Азыр бир аз күткүнүң. Анан кургак чөптөрдөн топтоп, жаңгак кабыгынын ичине күн нурунун жылуулугун кошуп, чийлер менен аралаштырды. Укмуштуудай кызыл түс даярдады. Алма кызыл түскө боелду да калды. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анан бир аздан соң бакчага балдар келишти. Ой, карагылачы кызыл алма. Сонун экени кандай жакшынакай. Ой, кып-кызыл турбайбы? Алар кызыгышып колдоруна алышты. Кампак алып барып алмаларга кошушту. Эң чоң, эң жакшынакай кып-кызыл алмалардын бири болчу. Алманын кубанчы менен сүйүнүчүндө чек жок. Эми кыш мейли, келе берсе болот. Түрк жомогу от менен суунун махабаты деп аталат балдар. Илгери от сууга аябай ашык болот. Суунун агышы ал тургай таштан ташка урулушун да тыңшап угуп аябай жактырат. Анан бир күнү сууга айтат дейт. Кел сүйгөнүм, экөөбүз жашообузду бирге өткөрөлү. Суу оттун жан дилинен айтып атканын сезет да макул болот. Экөө бири-бирине жуурулушуп калат. Акыры суу буу, от күл боло баштайт. Биз экөөбүз бирге боло албайт окшойбуз. Суу оттон алыстап ошентип айтып кетип калат. От ачууланып токойду өрттөп, сууну издеп жөнөйт. Акыры сууну таап, көздөрүн караса таарынгандай түрү бар. Ошондон баштап суу оттон, от суудан кача турган болот балдар. Анткени көтең бири-биринен коркот экен. Ушуну менен кел бөбөгүм жомогук деген бүгүнкү уктуруубуз аяктады.